Assalamu алейкум, урматтуу Нур Медиа каналын көрүүчүлөрү. Кутман таңыңыздар менен. Аллах Таала Кур'ан-ы Каримде айткан: "О фил арди аятул лил муқинин", жерде андагы жандуу, жансыз макулуктарда бекем ишенгендер үчүн Аллахтын кудретине белгилер бар дейт. Ошондуктан биз мына бүгүнкү таңыбызды Аллах Тааланын кудретине көз чаптыруу менен, ой жүгүртүү менен баштоону туура көрдүк. Негизинен өзүнүн чоңдугу менен, өзгөчө формасы менен, күлүктүгү менен жана да бир кызыктай жүрүм турум менен адамдардын көз карашында жаратылыштын кереметтеринин бири болуп эсептелген төө куш туурасында бүгүн биз сонун кеп курабыз. Андыктан экрандан алыспай туруңуздар. Урматтуу туугандар, негизинен эле карап көрсөк, ушул төө куш деген ысымда эки жандыктын аты камтылган. Бириси төө, экинчиси куш. Албетте, канаттары болгон себептен, ошондой эле куштар түркүмүнө кирген себептен бул албетте куш деп аталган. Ал эми эмне себептен төө деп аталган десе, негизинен эле кыргыз элинде ушул чоң көлөмдүү нерселерди төө жандыгына салыштырып коюшкан. Макалдагы келет, көрбөгөн төөнү да көрбөйт дейт, ошондой эле төө минген боюн жашырбайт деп, бир чоң көлөмдүү нерсени албетте төөгө салыштырган. Ошондой эле бул жандыктын көлөмү чоң болгон себептен кыргыз элибиз төө куш деген сонун атты ыйгарышкан. Баарыбызга маалым болгондой эле бул төө куштар Африкада пайда болушкан. Анан эң эле бийик төө куштардын узундугу канча болот десе, 270 сантиметр, тагыраак айтканда дээрлик бир 3 метр болот эң чоң төө куштун бийиктиги. Ал эми салмагын алып көрсөк, эң эле оор салмактагы эркек төө куштардын салмагы 156 килограммга чейин жетет. Төө куштун башка канаттуулардан дагы айырмачылыгы, көпчүлүк канаттуулардын манжасы 4 болсо, ал эми Алланын кудрети менен төө куштуку мына 2 эле. Карасаңыздар, бир аз сырткысы кичинекейирээк болот, кыскараак, анан тырмагы жок болот. Ал эми ички манжасы болсо узунураак, анан тырмагы бар болот. Анан төө кушка кандайдыр бир коркунуч келгенде, булар ушул качып кетүү менен, себептен буларга Аллах Таала ушунчалык күлүктүк ылдамдык берген. Ошону менен сактанса, же болбосо качып кетүү мүмкүн болбосо, мына ушундай Аллах Таала берген буттар менен коргонуудагы буларда жөндөмдүүлүгү бар. Урматтуу туугандар, биз ушул төө куштан дагы өзүбүзгө өтө бир чоң түшүнүктү алсак болот. Ал кандай түшүнүк десеңиз, мына карап көрсөк, төө куштун канаты бар, бирок учпайт. Тоок жандыгы да ошондой эле. Аллах Таала Кур'ан-ы Каримде айткан: "Авалам ярау ила тайри фауқухум сафати ва яқбидун ма юмсикухунна иллар рахман". Алар үстүндө канаттарын бир жайып учуп жүргөн куштар карашпайбы дейт. Жана ма юмсикухунна иллар рахман, аларды Рахман өзүнүн мээримдүүлүгү менен гана асманда кармап турат дейт. Демек, канаты болсо эле бардык жандык уча бербейт, тили болсо эле бардык жандык сүйлөй бербейт, балким дүйнөдө болуп жаткан бардык жаратылыштагы кубулуштардын бардыгы Аллахтын буйругу менен, Аллахтын амири менен болот. Ошол себептен кыргызда дагы жакшы бир макал бар: Кудайдын буйругусуз кумурсканын буту сынбайт дейт. Урматтуу туугандар, бул төө куш болсо ургаачысы эркекке салыштырмалуу бир аз жапызыраак болот. Анан өңүн көрдүңүздөрбү? Өңү күрөңүрөөк, мындай комсороок, жөнөкөйрөөк болот. Машалла, моюндан сылап коеюн. Моюнун караңыздарчы, кандай керемет, Ал эми бул төө куш болсо, мына эркеги өзүңүздөр көрүп тургандай бою абдан бийик, өңү болсо түсү кара, анан канаты менен куйругунун акырындагы канаттары ак болот. Анын урматтуу туугандар, бул төө куштун дагы бир өзгөчөлүгү, мисалы үчүн тооктун корозу эч качан жумуртка баспайт, ал эми төө куштун эркеги дагы жумуртка басат. Бунун себеби Аллах Таала даанышман зат, себеп ушул жумурткага да көз артып, кызыгып жүргөн жырткыч жаныбарлар да бар, асманда да, жерде дагы. Анан булар тууганда бир эле жерге бул эркеги тарабынан ургачы уруктандырылгандан кийин жумуртканы тууш үчүн атайын эркек бир жерде бир 60-тан 30 сантиметрге чейин казып даярдап берет. Анан ошол жерге 7-8 жумуртканы бардык ургачылар бир эле жерге туйт. Анан аны бир ошол чоңураак ургачысы басат. Анан ошол жумуртканын орду белгисиз болуш үчүн башка жырткыч жаныбарларга эркеги түндөс басат. Өңү кара, анан түндө дагы билинбейт анча. Ал эми күндүз болсо ургачысын карасаңыздар, өңү кумга, топуракка күрөң болуп окшош болгон себептен күндүзү дагы ургачысы ошо басканда эч кандай баягы жумуртканын белгиси, ал жерде уянын белгиси көрүнбөйт дагы. Баягы жырткычтарга жумурткалар мындай билинбей, көрүнбөй турат. Бул дагы бир Аллах Тааланын ушул төө кушка берген акылдуулугу. Төө куш жандыгы негизинен жуп-жуп болуп, үй бүлө болуп жашашат. Мисалы үчүн 3-4төн ургач болсо, ошого бир эркек, мына бул жакта турган эркек менен ургач өзүнчө бир үй бүлө, тигил жакта болсо өзүнчө бир үй бүлө. Анан качан ачкачылык мезгилдер болгондо дагы негизинен бул төө куш жандыгы көчмөн келет өзү. Антилопа, зебра деген жаныбарлар менен чогуу ушул ачкачылык мезгилинде, кургакчылык мезгилинде өздөрүнө дагы бир оттуу жай табыш үчүн ошолор менен чогуу саякатташат.
Норматтуу туугандар, биз бүгүнкү чыгарылышыбызда силерге мына төө куш туурасында бир канча маалыматтарды айтып өттүк. Ошону менен биргеликте эң чоң түшүнүктүү алдык деп ойлойм. Эми келечекте дагы иншалла ушундай Аллах Тааланын кооз, Аллах Тааланын эң бир чебер макулуктары туурасында дагы сөз кылабыз. Андыктан эң акырында биздин каналга катталып, коңгуроonu басканды унутпаңыздар.